актер болгондо, например, башында ойнай алчу эмесмин мен. Башында ойногондо мындай ойнай албай өзүмө неуверен болуп эле. Венецианский фестивалдан эң башкы байгени алган режиссер көзүнүн алдына туруп алып мындай кандай кылам деп репетиция кылып, анан можем сын ошодон калып көп кинолор мындай эме болуп кетип атпайбы, например, провал болуп кетип атат. Актер болгум келет дегенчи. Бирок ал мындай эле болушу мүмкүн да, например, мен космонавт болгум келет дегендей, например, азыр кинолорго көп тартылып атам, элдер таанып атат. Элдер менен сүйлөшкөндө дагы эме болуш керек экен негизи. Ачык болуш керек экен, ачык болуп мындай искренний болуп мындай сүйлөшсөң. Эки ишти бир алып барыш сизге кыйынчылык жаратабы? Болгон аябай кыйынчылыктар болгон. Аякта даже бир моментте мындай обморокко жылып калган жер болгон. Терс каармандын ролун жараткан жеңилби же оң каармандын ролун жараткан жеңил болобу? Энди ой мененчи. Так, конечно, эми көп болду башында. Токтоп башка жерге иштеп кел, чет өлкөгө барып иштеп кел, анан акча тап деген нерселер. Казакстандан былтыр ноябрда мен алдым да. Орто Азия боюнча эң мыкты актер мужская ролду. Биз сизди ошондой кинодогудай деп ойлочубуз, сиз келсеңер мындай коркуп атканбыз деп дагы көрсөм, мындай жошоңордо башкача экенсиңер деп. Саламатсыздарбы достор, KG Vibe подкастынын кезектеги чыгарылышына кош келдиңиздер. Сиздер менен Данияр Бейшенов. Бул жакта биз чыныгы вайб жаратып, кызыктуу адамдар менен ачык майк курганга аракет кылабыз. Андыктан экрандарды жакындатып, ыңгайлуураак жайгашып, биз менен чогуу вайбка кириңиздер. Бүгүнкү биздин чыгарылыштын коногу кыргыз киносунда жаңы доорду баштап жаткан, өзүнүн харизмасы менен көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган жана ошондой эле чыгармачылыкка берилген инсан Аблай Марат уулу бизде конокто. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз. Жакшы, чоң рахмат. Кыйналбай келип аласызбы? Жок, жакшы буюрса. Жакшы. Аба, маекке келгениңиз үчүн чоң рахмат. Анан мен сизди аба деп кайрылганымдын себебин көрүүчүлөргө түшүндүрө кетейин. Аблай Марат уулу экөөбүз бир айылданбыз. Ысык көл областына караштуу Карал дөбө айылынан болобуз. Ал жакта кичилөр улууларга урмат көрсөтүп аба деп кайрылышат. Ошондуктан мен ушундай эле кайрыла берем. Анда эмесе убактыбызды текке кетирбей баштай берели, кепке өтөлү. Аба, биринчи эле суроом мен, актерлукка кантип келип калдыңыз? Бала кезде бул кыялдарыңыз беле? Негизи актерлук эле эмес, негизи эле кинодо иштегим келчү, кичинекей кезимден бери эле аябай. Даже биринчи класс болуп электе эле, ошо илгери эле кичинекей кезден бери эле кинолорду көрүп, өзүм кинолорду оюман чыгарып эле эметип берчүмүн. Ойлонуп эле экинчи сериясын бирдеме болот этип эле анан ошо кинодо иштегим келчү да негизи. Актер эле эмес, режиссер эле эмес, вообще ошо ушул тармакта иштегим келчү да. Кичинекей кезимден бери кыялданып, өзүмөн эметип берчүмүн аябай. Ушул жерде иштейм деп ар кайсы элестетип. Эми бул актерлукка келгениңиздин мындай бир себепчи, бир түрткүч адам ким болду сизге биринчи мындай чыгармачылыкка келишиңизге? Биринчи ошо айткандай эле кичинекей кезден өзүм болдум го дейм. Эң биринчиден бул нерсеге чын аябай мындай аябай чоң болчу да эмемчи. Желанием, ишеничим өзүмө аябай чоң болчу. Мындай элестетчүмүн да, прям элестетип ушундай ушул эмеде, ушул тармакта аябай чоң ийгиликтерге жетишем деген ой менен жүрчүмүн. Биринчиден ошо өзүмдө ишенич бар болчу. Андан кийин иштеп баштаганда бир тууган абам, чыңгыз абам аябай поддержка берип атты мага. Мен сага ишенем, давай деп. Эжемдер дагы поддержка берип атты. Бирок эми ар кандай болуп атты, конечно, башында эми кыйын болду. Анткени бул негизи орда мен да атайын окуусун окуган эмесмин бул кино боюнчачы. Дипломум да жок болчу. Анан көбү мындай туура эмес көрүп атты. Анткени мындай диплом керек, сен кыйналып кетесиң. Ушо алардын көзүнчө мындай бул жөн эле кыялданып алып, бала кыял менен эметип атат деп ой болду го дейм да. Менде болсо ичимде такыр башка нерсе болуп аткан. Азыр мага да ошондой нерселер болот да. Мен да мындай журналистикалык билимим жок, же болбосо ошондой билим алган жокмун, бирок өзүмдүн эме менен, тажрыйбам менен бул жака кетип атам да. Азыр да бир канча адамдар ошондой айтышат да. Ошондой болот экен негизи. Бирок өзүбүздүн аракет менен биз кете беребиз. Анан Кыргызстанда азыр айтып өтпөдүңүзбү? Кыйын депчи. Кыргызстанда актер болуу кыйын да негизи. Анан сизде кандай кыйынчылыктар болду? Энди негизи кыйын эле, анткени мен да башында бул тармакта иштеп келгенде мен художник болуп иштедим, реквизитор болуп иштедим, анан режиссердун жардамчысы болуп иштедим. Көп жагында иштедим кинодочу. Негизи 15 жыл болуптур иштеп жүргөнүм общий мындай эсептеп келгенде. Анан ошо 15 жылдын канчасын эле мен за кадрами иштеп жүрдүм. Ассистент болуп, жардамчы болуп, кара жумуш кылып, ар кайсына болуп, кээде бекер иштейбиз, кээде после проката деп коюп, акчасын да албай калсаң, кээде бир жылда бир киного иштеп койсоң, ошого сүйүнүп жүрчүбүз. Анан бирок ошого карабай мындай алдыдагы максатыбызга ишенип аракет кылып аттык. Анан кыйын негизи. Эгер бир эле актер болом десең,
көрүп аттым балдарды. Бир эле актер жагы менен кыймылдайм деген балдар кыйын болупту негизичи. А мен болсо еще за кадром иштеп жүрдүм. Художник болуп, ошол да кичине мындай дополнительный каражат алып келип атты го дейм. Стаж болупту. Анан актер болгондо, например, башында ойнай алчу эмесмин мен. Башында ойногондо мындай ойнай албай, өзүмө неуверен болуп эле бир ролду беришет, мындай кыска бир скетчтер тартып атканда, анан кайра алып салышат. Давай тиги ойносунчу сен, турчу деп анан. Ошондойлор көп болчу, мындай ойнай албай, кыйналып эле. Сиздин кино жаатында алгачкы чоң ролуңуз кайсы болду? Алгачкы чоң ролум эме болду го дейм. Ким Кидук деген южнокорейский кинорежиссер бар болчу. Ооба, аябай ошонун киносуна тартылып калам. Акыркы киносуна, ал Кыргызстанга келип кино тартам деп, анан ошонун киносунда башкы ролдо ойноп калам. Ал ошо Кыргызстанга тартып аткан учурда неме болуп кетти? Кайтыш болуп кеттиби? Жок, ал киносун тартып бүтүп, анан Европага кеткенде ошол жактан коронавирус башталып, ошо коронавирустан кайтыш болуп кетти. Киносун монтаждаганга жетишпей алып, киносун уже башкалар достору монтаждап фестивалдарга беришкен болчу. Сизде ошондо бир башка дүйнөлүк деңгээлдеги режиссер менен иштешкен кандай сезимдерди калтырды, сизге кандай тажрыйбаларды тыштады дегендей? Ал негизи эле аябай кыйын адам болчу, мындай башкача адам болчу да, ал дүйнөлүк аты бар режиссер еще. Венецианский фестивалдан эң башкы байгени алган режиссер. Аты дүйнө бүт тааныйт да, мындай аты чыккан адам. Анан өзү жөнөкөй адам да, кийингендер да спортивный кийинип алып, жөнөкөй эле жүрүп берип, мындай ар ким менен адам болуп эле мындай сонун болчу өзүчө. Анан кинону да бир башкача тартчу, өзүнүн историясы главный болчу дагычы, эгер бир акчасы жок эле тартып салгандай сезилет да кинонучу. Бир жума ичинде тартып салды ошо кинонучу. Анан бир жумада эле билинбей эле бат-баттан эле полный метрди тартып салдык. Эч сарсына болгон жок да, бир нерсегечи. No problem деп эле. Проблема эмес деп эле. Ошентип эле өзүнүн идеясына ишенип бүтүрүп салдык го дейм. Анан съемка учурунда бир кызыктуу окуялар болот эмеспи? Оор учурлар болот, же болбосо бир кээде физикалык болбосо да эмоционалдык бир немелер болот эмеспи? Кыйынчылыктар болот эмеспи? Ошол кандай кыйынчылыктар болду эле? Физикалык же эмоционалдык жактан кайсыл фильмде? Бир кыска метраждуу киного тартылгам ошо эмеге чейин, Ким Кидуктун киносуна чейин, эме деген. Налодки деген кино болчу, ал тоже фестивальный кино, аябай историясы интересный болчу да ал жерде. Ошол кичине мындай оюн жагынан кыйыныраак болгон, анткени башында сценарийди окуганда эле ё-мо деп аябай таң калгам да, бирок мен репетиция кылган болчумун ошондо. Күзгүнүн алдына туруп алып, мындай кандай кылам деп репетиция кылып, анан ошол кичине эмоциональный жактан неме болду го дейм, анткени аякта мындай аябай бир физический жактан да көп немелер болду. Анткени мындай бир башкача ситуация негизи башкача болчу, анан ошол нерсени анан аракет кылышты. Кайыктын ичинен ошо болуп аткан нерселер, ситуациялар башкача нерсе болуп аткан, ошонун баарын мындай эметиш керек болчу да, бир чыгарып ошону жашап өтүш керек болчу ошол ситуациянычы. Анан негизи эле ойноп атканда ошентип ойнош керек деп ойлойм да, мен өзүң ишенсең ошол нерсеге, ойноп аткан нерсеңе, эл дагы ишенет. Ошон үчүн ошол нерсени жашап өтүш керек. Например, Качкын деген кинодо дагы ошол жакта да мындай чоң роль болду. Ал дагы мындай чоң, алгачкы чоң роль деп айтсам болот, главный роль. Аяктан мисалы могу жерим сынып, ошол жерден калып калдым, жерим сынып калган. Ошо ойноп атып, импровизация кылып. Физикалык немеден кичине кыйынчылыктарда. Физический Качкында көп болду ошондой нерселер. Приговор деген кинодо да көп болду, физический мындай денелер ооруп. Каникул деген кинодо дагы аябай мындай жарадар болуп келесиң, съемкадан кийин келип жарадар болуп келесиң, денең баары ооруп, мындай бир капталаңга жатайын десең ооруйт аягыңчы. Мынтип жатайын десең биягың бир жериң ооруйт ошол. Ошондой кыйынчылыктар болуп. Анан азыркы кыргыз киносунун абалы тууралуу оюңуз кандай сиздин? Биз кайсыл багыт менен баратабыз азыр кыргыз киносунда? Негизи кинолор аябай көп тартылып атат, аябай көп, мындай бир айда бир канча кино чыгып кетип атат. Даже бир күндө 2 кинонун премьерасы болуп кетип атат. Жумасына бир жолу 4-чү күнү кыргыз киносунун премьерасы болот бизде, Ошондой. Бир күндө 2 премьера болуп кетет мисалы. Бизде Көз Ирмемдин премьерасы болуп атканда параллельно Жеңи жоктун премьерасы болуп атты, группабыздын кээ бирөө ошол жакта болду, например. Тиги киного катыша албай, короче, премьерасында. Анан негизи көп эле тартылып атат, ар кандай жанр тартылып атат. Мындан бир 2 жыл мурун, мисалы 1,5-2 жыл мурун биз сүйлөшүп атканда, например, кандай кино тартсак болот, кандай идея жазсак болот дегенде, ужас менен мелодрама жок болчу, триллер, мелодрамалар вообще жок болчу. Комедия. Ошону тартыш керек деп атканбыз да, комедия, анан криминалдар тартылып баштаган. А бирок именно ужас менен мелодрама жок болчу. Ошол жанрды тартыш керек деп атканбыз. Азыр болсо алар да тартылып кетти уже. Бүт ужас дагы бар, мелодрама да бар, бүт жанр. Кыргыз киносу өнүгүп атат.
Даже Марска чейин учуп барып келдик. Жакшы негизи, жакшы эми буюрса кино көп тартылган деле жакшы болот эми, анткени элдер деле уже таңдап башышат, анан кинолор деле уже, киношниктер деле уже бир башкача балким подход жасап баштайт да, анткени кээ бир адамдар бар, кинону бат баттан эле тартып ийет, бир айга жетпей, анан ошо 2 айдын ичинде эле кайра чыгарып салат, короче. Бир айда тартып, жарым айда монтаж кылып киного Бул чыгарып салат. негизи азыркы кинонун бат тартылуусу ошол негизи сапатка ылайык келеби азыркы бат тартылган кинолордун? Ооба келет, албетте келет. Көп кинолор мындай эме болуп кетип атпайбы, например, провал болуп кетип атат мындай. Негизи андан деле эмес, кээ бир кинолор провал болуп кетет, мындай шашпай деле кечке тартылып эмесе делечи. Бирок подходдон да, бул кандай подход кыласың, кандай мындай акча табип, мындай кээ бири ойлойт, мындай акча табыш үчүн мындай кино тартыш керек, ушундай кино тартсак элдер көп барып атат, ушундай кылыш керек экен деп именно ошол нерсени эме кылып алышат, биринчи очередке коюп алышат. Анан кинонун сапаты эметип кетет. Акча табабыз деп ойлоп. Анан эмеден да жок болуп калышы мүмкүн, акча жагынан да. Негизи жакшы кино тартканга үмүттөнүш керек да, кандай жанр болбосун, жакшы кино тартсаң чындап эле элдер барат деп ойлойм мен. Эгер сизде кино тармагын өнүктүрүү боюнча өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кайсыл жагынан баштап мындай өнүктүрмөксүз? Азыр негизи ойлор бар, жакшы ойлор. Биз да балдар менен сценарий жазып канча жылдан бери аракет кылып атабыз, бирок пока ишке аша элек келбей атат. Бул деле эме го дейм, анткени убактыбыз келе элек, балким биз даяр эмеспиз дегендей. Мен деле актер болуп тартыла элек кезде тартылгым келчү, бирок возможность болбой аткан тартыла алчу эмесмин. Бирок мен ишенчмин да, бир күн келет. Азыр мен даяр эмес окшойм бул нерсеге. Балким мен бул нерсени көтөрө албай кетем, балким мындай азыр тартылып кетсем бир башкача болуп кетет, башка жер менен кетип калам. Мен даяр болгондо ушул нерсеге Кудай ошону берет деген ойдомун. Буюрса ошол режиссерлук жагына да өтөлүп атабыз, бирок буюрса вакыты келгенде өзүнүн вакыты келет, өзүнүн адамдары пайда болот Кудайдын буйругу менен. Анан баштайбыз го дейм эми. Прям өзгөртөм деген эме жок, өзгөртө аламбы деген. Просто ишенич бар, мындай жакшы, чындап эле жакшы кинолорду тартсак болот. Мындай не только Кыргызстан ичине, а мындай чет өлкөлөргө дагы жагымдуу, мындай фестивалга дагы, коммерческий жагына дагы мындай лайыктуу кино тартса болот да. Анткени көбү мындай же коммерческий кино тартат, же фестивальный кино тартып ийет да, мындай. Эки башка, экөөнү бир кылып тартса болот деп. Экөөнү бир кылып тартканда анан ошондо көрк сапаты да жогорулап. Сиз негизи көпчүлүк азыр жаштар актер болууну кыяланат да. Мен деле мисалы үчүн арасына кошулуп кетем ошол жаштардын, анан аларга кандай кеңеш бересиз өзүңүз? Кеңеш берем, эме деп, эметпегиле, чөкпөгүлө дегендей. Эгер чындап эле ошол нерсени кааласаңар, чындап эле мындай чын жүрөгүңөр менен, анткени көбү мындай актер болгусу келет, бирок ал мындай эме үчүн да, мындай көп болушу мүмкүн да, мындай актер болгум келет дегенчи, бирок ал мындай эле болушу мүмкүн да, например, мен космонавт болгум келет дегендей эле. Бирок чындап эле мындай кичинекей кезинен каалаган нерсе ошол эмеде, ошол тармакта иштейм, ошол нерсеге үмүттөнөм деген болсоң, анда кетиш керек ошол ойдон. Эң биринчи ойлонуп көрүш керек, чындап эле сен эмне болгуң келет, ким болгуң келет. Балким актердон да сырткары космонавт болгуң келет же летчик болгуң келет, бирок летчик болуу мындай кээ бирөөнө эме болушу мүмкүн да, например. Коркунуч, мындай боло албайм дегенде, ал мен Кыргызстанда жашап кантип эле мындай дүйнөлүк летчик болуп кетем деген ойлор болуп кетиши мүмкүн, бирок ал нерсенин баары возможно. Любой ким болгуң келсе, ошол эгер ошол нерсеге жөнөсөң болуп кетесиң. Ким болгуң келсе, ошон үчүн тубандар болобу, кимдер болот, ташта аны башка оокат кыл десе деле өзүңө ишенсең эгер, ошого кетиш керек. Ошол нерсеге аракет кылыш керек. Баары бат баттан болуп кетпейт, сразу болуп кетпейт. Бул нерсе убакыт менен келет. Өзүнүн эмеси бар, бир испытательный срогу дегендей, экзамен өтүш керек. Бир постепенно өзүнүн эмеси менен, тепкичи менен жогорулайт. Ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар, убактысы болот. Сиз да 15 жылдай кино тармагында иштеп жүрдүңүз да, 15 жылдан бери ошол эми сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүз ачылып уже неме болуп баштады да азыркы учурда. Анан сизге ушул мүмкүнчүлүк азыр кандай сезимдерди алып келип атат? Азыркы популярдуулук жакшы, аябай жакшы сезимдерди алып келип атат. Анткени
артыңда ошол эме бар экенин да сезесиң да. Ошончо жол бар экенин, ошончо күч бар экенин, анан бирок билчүсүң да ушул нерсеге жетем деген ой бар болчу. Ушу болуп аткан нерсе. Например, азыр кинолорго көп тартылып атам, элдер таанып атат, элдер келип учашып сүрөткө түшөт. Бул нерсе келет экенин сезчүмүн. Ошондуктан мындай боло турчу нерсе эле кабыл алып атам буну. Бирок ошол ушунча жылдан келип азыр мындай ошонун баарын көрүп азыр тартылып, азыр таанылып баштаганыма эмнеси жакшы, бул эмгегим бар. Эмгегим бар, анан дагы балким мурун эгер эрте келип калган болсо, балким мен мындай өзүмдү башкача адам сезип алмакмын, балким мындай өзүмдү балким мындай эметип алмакмын, типа ой мен эмемин депчи. Кыйынмын мен. Ушундай звезда болуп кетмекмин дегендечи. Азыр болсо уже мындай бүт баарын түшүнүп, баарын сезип, элдер менен сүйлөшкөндө дагы эме болуш керек экен негизи. Ачык болуш керек экен. Ачык болуп, мындай искренний болуп мындай сүйлөшсөң, кадимкидей элдер дагы мындай жакшы эметет да, кабыл алат. Сизге ушул өзүңүз тартылган фильмдердин арасынан кайсы фильмде эң чоң таасир ала алдыңыз өзүңүзгө? Негизи бүт эле көп эле ар бир проекттен эме алып аттым, таасир алып аттым. Тартылып атканда дагы, иштеп атканда дагы, художник болуп дагы. Например, художник болуп иштеп атканда, реквизитор болуп иштеп атканда мындай кадр сыртынан көрөсүң да, адамдарды, мындай режиссерлорду, операторлор кандай, актерлор кандай өзлөрүн алып жүрөт, кандай ойноп атат. Ошентип үйрөнүп кеттим го дейм, мындай карап, мындай аңдап атып, мындай актерлордун ойногондорун көрүп атып, ошентип үйрөнүп изучать этип атып, анан ар бир проекттен негизи алса болот. Анан актер болуп ойногондо, например, көрөсүң да өзүң ойногон киноңдучу, анан көрүп, кинодон көрүп, анан эме кыласың да, өзүңдү көрүп, ошондон да сабак аласың да. Так, могу жерде мындай болуп калыптыр, мындайраак, кийинкисинде мындайраак болуш керек экен деп, же болбосо ойноп атканда, например, кээде мындай болуп калат, тажап кетесиң, кыйналып кетесиң, бир эме кечке тартылып аткандачы, анан же болбосо мындай эле ойноп салайынчы деген бир эме кетет да ойчу. Ошондой да болгон, бирок аны көрүп туруп мен байкадым да, андай кылбаш керек экен депчи. Мындай эле ойноп салайынчы деген нерсе вообще болбойт экен. Ал бузулуп кадимкидей өзүң көрүп атып, мындай байкап каласың да, мындай болбой калганычы. Ооба. Вообще эметпеш керек экен. Анан азыр кинолордо силердин көбүнчөсүн терс каармандарды жаратып атпайсызбы? Анан өзүңүз мындай терс каармандарды өзүңүз сценарийди окуп тандайсызбы, же сизди көрүп тандап, анан чакыруулар көппү терс каарманга? Жок, терс каармандарга көбүнчө чакырышат, мындай эме деле болбойт. Сценарийди берип, муну көрбөйсүңбү, ойнойсуң деген деле болот. Кээде сценарий тандайсызбы негизи өзүңүз? Ооба, Фильмдерге чакыруу болгондо сценарий тандап, Жок, тартылам же тартылбайм кээде болуп калат эми, бирок андай деле көп эме болду элек, пока сунуш деле мындай уштап таңдап эметкендей негизи. Болгон эми 1-2 жолу сценарийди көрөсүң, андай сценарийден деле эмес, карманга эметпей каласың да, мындай вообще мындай эмең жок болуп калат. Кандай карман болсо дагы мындай ойной албайм муну деп сезесиң да. То, что историясын же эмесин түшүнө албай болсоң вообще аны сезесиң, ойногондо дагы мындай окшошпой калат экен. А так терс каармандар кээде сценарий жазып атканда терс каармандарга даже башынан баштап ошо магыл аяктап жазышты да. Кээ бир терс каармандардын аттарын даже Аблай деп жазып коет да. Аблай ойнойт, муну Аблай деп жазып калды. Андан кийин сүйлөшүп барышат. Тартып аласыңбы тигүү деп, анан ойлонуп атып, кээде эме кыласың, мындай тартып эле койсоңчу, анан бирок кайра туруп мындай эле разнообразияга мындай тартылып кое берейинчи дейсиң. Анткени мындай терс каармандардын көбүнчөсү башкы ролдор эмес, мындай эпизодический же мындай кыска ролдор болот. Ошо кыска ролдорду мындай аябай башкача жеткирип ойноп салсаң, ошол башкы ролдон да мындай сонун эме берет да. Сиздин эң бир чоң кино тартылганыңыз бул качкан болот окшойт, мындай эң чоң кинодо өзүңүздүн жүзүңүздү тааныткан, анан ошол фильмдин аркасы менен көрүп фильмдерге Качкан болду. Жок, качканга чейин эме болгон, мындай тартылып баштагам кинолордо. Особняк. Ошо Особняк мисалы эме болду. Особняк ошо биринчи кино болду, мындай коммерческий кинолордо мындай чоң роль ойногондон. Чоң роль еще ал жерде дагы мен параллельно художник болуп иштеп аткам башка кинодочу. Анан дос балам айтты, ушундай Алмаз Жаңгазиев көзүрмөн режиссер. Могу Особняктен кино тартылганда сен эметип атам, сунуштап атам ушул жакта бир роль го деп, анан тартылгым келди да, ойчу. Ага чейин деле мындай болгон, мындай сунуштап атам сен деп, анан барасың, анан бирок бирден болуп эле өтпөй каласың, же албай калышат, же тартпай коюшат, ошондойлор болоорчу. Анан ошондой болуп эле сени уже алышты деп эметишти да. Анан ништяк деп. Анан барып тартылып баштаганда художник болуп иштеп атам башка кинодо, анан Особнякка барып тартылып баштаганда кадимкидей бир эме болду да, бир
аябай бир мындай бир башкача сезимдерчи, сонун сезимдер болду. Тиги жанымда ошо балдар отурат, Чыңгыз Султанов, дагы көп эле актерлор ойногон, бирок именно мен тартылып атканда ошо актерлор тартылып аткан, и аларга уже коммерческий кинолордо көп мындай элдерге таанылып калган, көрүнүп калган. Анан ошолордун арасында сенин каарманың дагы мындай чоң каарманды ойноп атасың, и мындай кадимкидей бир башкача сезимдер болду да. Сонун болуп мындай тартылып прям аябай сонун от души прям мындай удовольствие алып, кайра художник болуп кетесиң башка жерге, тиги проект ичинчи кайра кыйналып жүдөп кайра келесиң, кайра мындай жырап ошо. Эки ишти бир алып барыш сизге кыйынчылык жаратабы? Кыйын болуп калат негизи, мындай алаксып кетесиң. Ошо особнякта, например, ошондой жакканы менен бирок көп жерлерде мындай кыйналып кетип аттым. Актерский ойногонго дагы таасир этип салат да алчы. Анткени оюң башка жерде, же ойноп атсаң сага чалып алып, же реквизиттер кана тиги короче деп ар кайсы жерден алаксыты берет. Оор эле негизи, мындай ден соолукка дагы аябай зыян тийгизип жүрөт. Анан негизи кылбаш керек да, анткени ошо команданы дагы эметип подводить этип салышы мүмкүн. Ошон үчүн бир эле ишти. Бул бирок особнякта профессионально эле аткарып анан иштегенибиз профессионально эле болуп турду. Аякта көп деле кыйынчылык болгон эмес окшойт. Жок, болгон аябай кыйынчылыктар болгон. Аякта даже бир моментте мындай обморокко жылып калган жер болгон. Свадьбаны тартып аткан жерде мен бир мал эле көзүмдү ачсам эле скорыйдын ичинде жатам, көрсөм мен при утомлении болуп кетиптирмин, ага чейин уктабай түнү менен реквизиттерди даярдап, аны муну отуп короче, анан ошо съемкадан кулап кетиптирмин да, кадимкидей. Эч өзүм мындай эмете албай калып турдум да. Ден соолукка зыян экен. Тайган сериалында деле, например, художник болуп иштеп аттым, анан ошол эле сериалда еще тартылып аттым мен. Бирок аякта дагы бир эки бала бар болчу, художниктер, Нурсултан, Максат деген. Ооба, чогуу. Жок, наоборот, мен жардамчы болуп, мени жардамчы кылып чакырышкан, анан ошо параллельно тартылып аттым да. Кичине оор болупту, бирок ошол эле эме болгон үчүн бир эле художникта, бир эле проект болгон үчүн мындай кичине эмерээк болду, жеңилирээк болду. Сизге негизи терс каармандын ролун жараткан жеңилби же оң каармандын ролун жараткан жеңил болобу өзүңүзгө? Оң каармандын ролу бир чети эмеси бар экен, мындай бир көп мындай эмелерди мындай чыгара албайгандай, как будто бир мындай сдержанный персонаждар да. То есть ар кандай персонаждар болот, бирок меники көбүнчө оң каармандары мага берген көбүнчөсү мындай токтоо, мындай көп сүйлөгөн, мындай спокойный эмелер адамдар болот да, мындай ойлонгон, мындай эмерээктер. А терс каармандарда мага эмени беришет көбүнчө, мындай еще свобода беришет да, мындай өзүң каалагандай ойнойсуң. Анан ошондон кичине мындай жеңилирээк сезилеби же бир башкача да, мындай. Терс каарманды жаратыш жеңил болот сиз үчүн? Жеңил болот, анан еще мындай эме болот бир негизи оор эле, жеңил эмес, анткени ошол терс каарманды да ошол нерсесин жашап өтүшүң керек да. Анан кээ бир терс каармандар болот, напримерчи мындай ал жашоосун айнан же тегерегинде болуп аткан нерсени айнан мындай ошондой адам болуп кеткен да. Ошон үчүн ал адамды изучать этип мындай ойнойсуң да, аны уже ойнойсуң мындай кадимкидей изучать этип, мындай жакшы жаман жактарын эметипчи көрсөтүп. Кээ бир терс каармандар бар, алар уже терс каармандарда вообще аларга даже мындай эме кереги жок, мындай балким кичинекейине бирдеме болуп жаман болуп кеткен же тигиндей болуп жаман болуп кеткен деген нерсени да ойлоп таппайсың вообще. Бул өмүр бою эле төрөлгөндөн баштап эле ошондой терс каарман болчу деп ойноп саласың да. Ошо тиги терс каармандар сценарий берилет да. Сценарий берилген учурда сизге мындай башкаларды көрүп мындай даярданып тажрыйба топтойсузбу? Ошондой адамдарды издеп же болбосо мындай алардын жашоосундай жашап көрүп даярданып образга кириш үчүн кандай эме боло элек пока терс каармандарды ойногондо көбүнчө мындай эмелер эле болгон. Мага беришет, мисалы сценарийде анын задачаны айтышат режиссер, примерно ушундай бул, ушундай каарман деп, анан ошо менен эле даярданып эметем да. Бирок негизи эгер мындай чоң роль болсо, мындай бир билбейм, кээде болуп калат, башкача персонаждарды, например, ойнош керек болуп калса, ал адамдарды мындай билбейсиң да сен, өзлөрүн кандай алып жүрөт. Например, түрмөгө отуруп чыккан адам же болбосо бир псих адамды же бирдеме адамды ойноо десе, ал адамдар уже эметиш керек, изилдеш керек деп ойлойм. Анткени ал адамдар бар да чынындачы, мындай окшош болуш керек да, алардын жок дегенде бир какой-то бир нерселерин мындай алышың керек, кабыл алышың керек дегендей. Жакшы. Анан актер болуу үй бүлөлүк жашоого кандай таасир этет? Анан жакындарыңыз чыгармачылыгыңызда болбойбу негизи? Жок, болгон эмес, чыгармачылда болгон эмес.
атам папам айтышат мындай ушу кызыкчы деп, мындай кээде сүрөт тартып калчу деп, кээде ушундай нерселерди бир нерселерди ойлоп койчу, ойлоп таап койчу, мындай спортко анан творчествого жакыныраак болчу деп. Бирок алыс болчу көп туугандардын баары, анткени бул бизде негизи эле эмеден калып кеткен го дейм. Биздин улуу поколениялар бул нерсеге мындай башкача мамиле кылышат да, башкача көз караш менен мамиле кылышат, как будто бул творчество, бул жөн эле мындай жумуш эмес, артист болуппу деп жумуш эместей, мындай эле бир нерседей карашат да, бир жөнөкөй эле бир жыргап жүргөндөй эле бир нерсечи. Серьезный. негизи менин да туугандарым ошондой да, мындай артист болосуң койчу деп мындай өтүп турушат да. Ошондой болот. Бизден мындай артист деле чыкпайт койчу да. Сени наоборот басынтып салат да, эмеңдичи. Даже айтып берип атсаң андай жок ой, ал даже кээде болгон бир чыгып кетиши мүмкүн, бирок ал аябай мындай 1000дин бири же канча миллиондун бири эле ошондон чыгып кетиши мүмкүн деп мындай айтып салышат анан. Бирок андай нерселерден чөгүп кетпей обут эме алыш керек, эме алганды үйрөнүш керек да, түрткү алганды үйрөнүш керек да. Ошого карама каршы бир күнү көрөсүңөр өзүңөр эметесиңер дегендей ой мененчи. Так, конечно, көп болду башында. Токтоп башка жерге иштеп кел, чет өлкөгө барып иштеп кел, анан акча тап деген нерселер. Көп эле сөздөрдү угаттым, даже дос балдар кээде эметип атты, мындай сен аяктан акча табасыңбы вообще депчи, мындай сурап атышчу да. Акча табасыңбы же бекер эле иштеп жүрө бересиңби деп, анан көп эле болгон негизи. Бирок азыр мындай эмени көрүп атышат, результаттарды көрүп атышат, и наоборот уже мындай башкача мамиле кылып башташты. Кээ бирөө даже мындай советтерди сурап баштайт, мындай башкача мындай уважать этип калышат да, кадимкидей уважать этип, мындай башкача адам катары мындай сүйлөшүп калышат. Кээ бирөө болсо дагы деле мындай эме кылганга аракет кылышат. Койбойсуңбу? Жок, антпесе делечи, мындай чыгып келатсаң дагы деле үйрөткөнгө аракет кылышат да, мындай тигиндей кылышың керек, эмесе мындай кылышың керек депчи. Болбосо ошол нерсеге келатасың уже акырындан уже келатасың, бирок жана айтып өткөндөй эле бул нерсе сразу болуп кетпейт. Бул нерсенин өзүнүн бир убактысы бар, өзүнүн бир немеси болот да. Убактысы бар да, короче. Убактысы болот. Акырындык менен убакыттар өтүп, анан кийин Кудай буйрса жанагындай чоң кинолорго, Голливуддун кинолоруна сизге мүмкүнчүлүк болсо, кайсы актер менен ойногонуңуз өзүңүз тандай алсаңыз, кайсы актерди тандамаксыз өзүңүз менен ойногонго, башка каарманга? Өзүм менен ойногонго Моника Белуччи десем. Билбейм. Көп эле актерлор, сыйлаган актерлор аябай көп. Например, баягы эле Брэд Питт, биз жаш кезде көрүп калган актерлор ошолор го дейм. Мындай сыйлап көрүп калдым. Ошо Брэд Питт, Ди Каприо дегендер. Режиссерлор менен балким Нолан, Тарантинолор менен иштеген келип калат. Бирок бул нерсе дагы мындай эме да, возможный нерсе да бул делечи. Голливуддун киносуна тартыласың, кайсы киного тартыласың, Оскар аласыңбы же мындай. Эгер ошол нерсеге үмүттөнсөң, ошол нерсеге ишенсең болот, анткени баарыбыз бир эле эмеде жашайбыз, бир эле толук жерде жашайбыз. Баары возможный да бул жашоодо. Ошон үчүн эч мындай эметпеш керек. Мен Кыргызстанда жашап алып кантип эле мындай чыгып кетмекмин деп. Көбү сурайт мына жаш балдардан мага жазышыпчы. Кантип сизде актер болуп кетсе болот, кантип мындай эметсек болот, эмне кылсак болот, жардам бербейсизби депчи, мындай бир вайн тартпайлыбы, прикол тартпайлыбы чогуу депчи. Анан ошонун артынан мындай балким бизде кастингге чакырып калат дешет да. Ал болбойт деп айтасың, бул творчество, бул сен өзүң аракетиңен зависит этет депчи. Анткени биякта бул нерсе да мындай тааныш аркылуу мындай чыга турган нерсе эмес да кино именно. Мен деле иштеп келатканда көбүнчө ошо өзүң аракет менен чыктым го дейм. Эми болду себепкер адамдар. Жамал Сейдахматов мисалы себепкер адам болду. Данияр Абдикеримов байке дагы аябай чоң себепкер болду. Бирок биринчи очередь мындай өзүңө ишенген үчүн мындай ушул нерселерге жетип атам да. Ошон үчүн өзүңө ишениш керек, өзүңдү мындай таштабашың керек, бирөөлөрдү себепкер кылып алышың керек да. Тигинин айынан мен мындай болбойт, бунун айынан мен тренердин айынан тренер жакшы карабай атат, мен ошон үчүн мен жакшы футболист боло албай атам. Же болбосо тиги режиссер менен жакшы карабай койду, мындай ошондой деген нерселер вообще болбойт. Бул өзүңөн да, эгер сен жакшы карабай койсоң, значит сен туура эмес бирдеме кылып атасың, значит сен жакшы аракет кылбай элесиң дегендей, значит сен өзүңө жакшы ишенбей элесиң дегендей. Ушул жашка чыкканга чейин жашоодон кандай бир чоң сабакты алдыңыз? Ооба, көп сабак алдым.
ошо жаңы элек айткандай эч кимде мындай күнөөлүү болбош керек болгон нерселерге. Баары өзүңүн башка келген нерселер, кыйынчылыктардын баары өзүң күнөөңөн, мындай өзүң издешиң керек. Кыйынчылык келди, эмне туура эмес кылып деп. Кайсы адам мени подставлять этти деп эметпеш керек, өзүм эмне туура эмес кылып ийдим деш керек. Даже эгер бирөөгө жардам берем деп мындай ошол нерсе жаман зыян келтирбесе, ал адамды эметпеш керек, күнөөлөбөш керек да. Бүт баары вот өзүң кылган нерседен болуп атат. Бүт баары Кудайдан, бүт баарын Кудай берет. Сен канчалык деңгээлге ошого ишенип ошондон сурасаң, ошонун баары болот дегендей. Өзүң катаңды билишиң керек да ошол. Ар кайсы болуп кеткен нерсе үчүн катаң билиш керек. Анан тиги азыркы биздин таанан Абылай абабыздын күнүмдүк жашоосу кандай эмнелер менен өтөт? Эртең мененден баштап кечке чейинки убактысы азыркы. Азыр именно могу канча күндөн бери үйдө короону тырмап, мындай жаз келди, кичине короону тырмап, өсүмдүктөрдү, тиги виноград, аны муну ежевикалар өсөт, ошолорду мезгилеп, ошолорду эметип атам, дайындап. Кээде машинаны жасап коем ошо. Сиз өзүңүз да мындай багбанчылыкка жакынсыз негизи. Мен да айылдан көп көрүп калчумун, сиз огород сугарып, картошканы. Ошол убакта эле негизи Абылай аба кинолорго чыгып, элге таанымал болуп калган почти. Ошол убактарда деле айылда күрөк көтөрүп алып, ушу мындай көп көрүп калчумун да. Жок, негизи ниеттеним ошол нерселерди кылыш керек деп, бирок көп нерсени именно ошол эме жагынан, сельское хозяйство жагынан мындай кичине эмем аз да, опытым аз, например, көбүнчө шаарда ар кайсы жерде чоңоюп калгам, анан негизи аракет кылып эметем, бирок баары бир азыр үйрөнүп келатам, напримерчи. Мындан 1-2 жыл, например, 3 жыл мурун билчү эмесмин, например, винограддар, например, өсүмдүктөр бирдемелер, например, кандай караш керек эле, кандай эметиш керек эле деген нерсени вообще билбейсиң да. Азыр болсо мен уже билем аларды, кандай караш керек, малинаны кандай уход кылыш керек, кандай качан ачып, качан жабыш керек, качан кыркыш керек, кандай эмне кылыш керек деген нерселер даже элементарно кичинекей кезимден баштап жаныбар баккым келчү, ит баккым келчү, бирок возможность болчу эмес такырчы. Анан ошо акыркы 3-4 жылда возможность пайда болуп багып баштагам, анан өмүр бою эметчи, мындай багалам депчи ошо жаныбарларды. Көрсө ага дагы эмелер керек экен, өзүнчө бир. Анда караш керек. Анда караш керек. Вроде багып жакшынакай эле эметип келатасың, бирок аны да билиш керек экен негизи. Азыр уже билем, азыр 3-үчү итти багып атам. Мы занимаемся фото- и видеосъемкой и с удовольствием запечатлим все счастливые мгновения вашей жизни. Мы поможем сохранить вам самые яркие и волнительные моменты. Рады предложить вам следующие услуги: фото- и видеосъемка свадебных и других мероприятий, одновременная съемка с 2 разных ракурсов, монтаж видео и художественная обработка фото, интересные необычные решения и идеи. Red Focus Studio – творческая команда, которая влюблена в свою работу. Сиз убактыңызды негизи туура бөлүштүрөсүз деп ойлойм да, негизи. Көбүнчөсүн туура бөлүштүрүүгө аракет кыласызбы? Анан көп байкайм да, ошо айылдагы теңчүштарыңызга чалып, жагдайын сурап турган, мындай пат-паттан чалып турасыз башка адамдарга карагандачы. Аракет кылып турабыз, сүйлөшүп турабыз. Мен бат-бат чалбасам деле, бирок сүйлөшүп мындай связда элебиз, жакшы элебиз. Ошо айылдагы дос балдар менен дагы, ошо мен 1-класста, анан 11-класста айылда окуп калдым да. Ошо ортосунда башка класстарда ар кайсы жерде окудум. Башка жерлерде Россияда, Караколдо, анан Бишкекте 4 жыл художественный академияда окудум. Именно ошо өзүнүн айылыбызда Каралдөөдө 1-класс менен 11де окудум. Анан ошо 11де окуганы барганда кайра ошо балдар менен кайра учактан достошуп, мындай тааныш болуп калып, чогуу болуп калганыбызга аябай мындай сүйүнөм, аябай ынтымак, мындай анткени балдардын досторум бар,
дегендей. Азыркыга чейин колдошот, азыркы сиздин досторуңуз ошо айылдагы аябай эле жакшы колдошот азыркыга чейин. Ооба, аябай мындай азыр мындай сүйүнүп кадимкидей айтып турушат, ой молодец деп, аябай мындай прям өзүң да мындай эме болуп кетесиң да, көрдөс болчу мындай досторум мындай жакшы эме кылып атат деп. Сыймыктанып атат деп. Бош убактыңызда эмне кылган негизи жакшы көрөсүздөр? Ошо өсүмдүк мененби же башка да бир сүрөт тартып? Жок, мурун сүрөт тартчумун, бирок азыр кичине мындай ал нерсени сценарий жазам азыр көп. Сценарийлерди жазып атам, ошо идеялар аябай көп, канча жылдан бери толуп атат, жазып эле атабыз, бирок тарта элекпиз пока, бирок буюрса быйылкыга бир аракет кылып атабыз. Ошого жазып атам азыр сценарий, эгер болуп кетсе бир интересный бир эме кино чыгарабыз деп атабыз, ошо. Кино идея кайдан пайда болот? О, Сиз жашоодон элестетип аласызбы же ойдон чыгарып? ойдон чыгарам көбүнчө. Көбүнчөсүн ойдон чыгарасыз. Ошо кичинекей кезден бери калып калыптыр мендечи, ойдон чыгарып эле бир Фантазиянын күчү менен. бир нерсени кээде бир нерсени карап атып эле мындай ойлой берсең да, кээде бир өзүң бир определенный темаларды аласың бир, анан ошол теманын тегерегинде эметип баштайсың. Же болбосо бир киного же бир роликке же рекламага идея ойлонуп атып, анан ошого ойлонуп аткан эмең мындай ошого ойлонуп атасың, бирок андан сырткары дагы бир башка идея келип кетиши мүмкүн да. Андан да сонун идея болуп кетет, короче, ошондой болуп кете берет ар кандай. Негизи мындай сценарий азыр көп жазам дедиңиз, анан мындай адамдардын жашоосунан да алган, өзүңүз күнүмдүк турмушта көрүп жүргөн нерселерди да жазасызбы? Сценарийге. Ооба, кошуп кетесиң, эгер ошо сценарийге ылайык болсо, туура келсе, историяга туура келсе жазып кете бересиң. Анткени мындай жашоодо болгон нерсем бар бир эме да, кишилерге жакын, например, адам көрүп атып ошол нерсени көрүп калса, өзүдөн мындай эметет да, күлүшү мүмкүн, же болбосо ой деп мындай. Алышышко деген. Ооба, өзүн эметет. Азыр негизи акыркы күндөрү кыргыз киносунда мындай болгон окуянын негизинде тарткан кинолорду да аябай андай бир популярдуу болуп, көп көрүүчүлөрдү жыйнап атат да. Ооба, негизи. Азыр бизде негизи Кыргызстанда акыркы учурда фантастикалык кинолорду эмес, мындай драмаларды, анан ужастик ошол сыяктуу фильмдер мындай күч алып атат да, уже комедияны деле көп адамдар көрбөй калышты. Сизге Бул эме го дейм, жана айткандай эле эмнеге ужастар тартылып атат, анткени бул жанрлар вообще тартылбай калган да, тартылчу эмес. Жалаң эле комедиялар тартылчу, анан жанагы криминальный драмалар тартылып баштады. Ужас менен мелодрама жок болчу такыр, анан ошолор тартылып баштады. И элдер ошол нерселерге барып аткан себеби ошол го дейм, анткени мурун жок болчу, азыр тартып аткан үчүн келип атат. Бирок баары жана айтып кеткендей эле, жакшы кино тартсаң, кандай жанр болбосун, элдер барат дегендей, ужас болобу же комедия болобу, мындай. Комедия көп болгону менен мындай все-таки бир башкача кинонун комедиянын деле эмеси болот, мындай жеткизчү ою. Жеткизчү ою же ар кандай өзүнүн эмеси, мааниси, өзүнүн бир балким мындай атайын күлдүрүү комедия эмес, мындай жашоо жөнүндө кино тартып ийсе болот, бирок ошол жашоодо болуп аткан ситуациялар мындай элдерди күлдүрүп, мындай комедия аралашып кетиши мүмкүн. Анан негизи айтат го, Кыргызстанда көбүнчөсүн комедия тартылат деп, мурун эми комедия тартылып, азыр кийинчерээк 2 жыл аралыгында уже кошулуп калдыбы, ужастик, драма, боевик, ошондойлор кошулуп атпайбы? Мурун деген элдер ушул кечке эле кайгырып атып, анан комедия көргүсү келчү, комедияга суусап турушчу. Анан американецтерди көрсөң жалаң драма, романтиканы деп неметишет да. Азыркы учурда биздикилер ошол жагына кандай баа бересиз негизи? Билбейм эми. Ар кимдин эмеси го дейм. Негизи билбейм, ал жагын айта албайм. Ал жагын сындай албайм. Бирок тартыш керек. Ар кайсы жанрда, ар кайсы эмени эксперимент кылып. Например, могу Кызыл көнөк киносу чыкты жакында, аябай мындай успешный болду. Ал балдар мен мурун иштеп жүрчүмүн, художник болуп, например, ремектер менен 50-й квартал менен художник болуп иштедим, супер кодалар 1-2де. Берки Нурсултандар деле, берки бүт эле ошо тармакта жүргөн балдар көбүнчө комедияларды тартышчу да. Бирок булар эме кылып атышат, эксперимент кылып, мындай эксперимент катары эле эмес, мындай башка жанр эметип көрөлү деп деле мындай ужас тартып көрүштү мисалы. И ошонусу мындай жакшы кетти. Ушундан ары мындай эметет го дейм булар өнүгүп.
өнүгүп мындай башка изделген жакшы жанр да. менен тартканга аракет кылышат. ушул- Бир эле жанрда эмес, башка жанрларды топтогонго аракет кылышат. ооба изделген жакшы да ушинтипчи мындай башка биз юморго жакынбыз анан ушуну эле кылабыз дебей башка нерсени да аракет кылып көргөнгө. Анан эгерде азыр кыргыз киносу дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн сизде бир мүмкүнчүлүк болсо кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизет элеңиз? Өзгөртүүлөр билбейм, биринчи ошол эме менен чыгыш керек го дейм, кинолор менен. Дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн ошо кино менен чыксаң болот, например. Жакшы кино тартсаң, мындай бир башкача необычный идеяң болсо, чындап эле идеядан башталат да баарычы. Кандай идея болсо, анан ошол идеяны сен кандай бере аласың. Анан жөн эле мындай эме болуш керек. Менде сонун идея бар, ушуну тартам депчи. Анткени андай нерсе мындай ар бир адамга келет идея, анан ар бир адамдын идеясы өзүнө мындай жакшы сезилет да. Мен бир идея ойлодум, бул сонун идея депчи. Анан эмени да билиш керек да, мындай туура чечмелегенди, например, ошону ойлондуң, өзүңө да мындай жакшы көрүнсө, бирок ар жак бир жагында ойлонушуң керек ошол идеяны. Чындап эле жакшыбы же мага ушундай сезилип атабы деп бүт мындай. Дүйнөлүк эмеге дагы, өзүң рыногуңа дагы мындай бүтүп байкаш керек. Адамдар кандай кабыл алат бул нерсени деп. Бардыгын анализдеп, аныктап. Анализдеп, мындай ошонун баарын билиш керек да. Муну изучать этиш керек, бул жөн эле эме эмес. Кино дегенчи мындай көбүнчөсү мындай бир ойлонуп алып эле, могу сонун нерсе ойлондум деп мындай тартып бергенде болбойт. Анткени ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Мындай эмени да мисал келтирейин. Мындай дүйнөлүк режиссер менен Тарантино менен эме Кристофер Нолан бар. Кристофер Нолан мисалы. Кээ бир кинолор мындай аябай сонун, мындай прям жагып кетет, а кээ бир кинолор мындай эме болуп кетет да, спорный болуп кетет. Элдер мындай бөлүнүп кетишет, мындай кээ бирине жагып, кээ бирине жакпай, мындай болуп калды, тигиндей болуп калды депчи. Эми, конечно, аны ойлонуш керек, бирок ал Нолан ал кинолорду мындай өзү ошол нерсени тарткысы келген үчүн мындай эметет да. В первую очередь ал өзүнүн эмесин ойлойт да, мындай өзүнүн идеясын, өзүнүн эмесин. Тарантино болсо бул мындай мен байкашым боюнча, өзүмдүн личный анализим боюнча эме болот бул. Ошо элдерге ошол эмени берейин дейт да, эмоцияны мындай ойлонуп туруп, так, могу сцена кандай иштейт болду экен деп туруп, ошол сценанын майын чыгарып туруп анан тартып берет да, именно мону элдер үчүн эметет. Анткени кинолордун көбүндө мындай бир бар да бир нерсечи, мындай эмоция ала турчу нерсе, мындай бере турчу нерсе. Даже бир «Однажды в Голливуде» деген акыркы киносунда бир сцена бар. Эчтеке болбой эле, жөн эле бир ранчого келишет. Ол жактан тиги Брэд Питт чыгып алып мындай бир диалогдор болот башка каармандар менен, анан ар жакка басып баратат. И вроде жөн эле да нерсе, бирок ошону мындай атмосфера кылып салган да, как будто бир азыр бир нерсе болуп кетчү болуп мындай көрүп аттым деп. Сарсанып кетесиң, көрүп атыпчы, блин, азыр что-то бир нерсе болуп кетет деп. Күтөсүң, блин, аягына чейинчи. Аягында бир майда чүйдө бир нерсе болуп кетет, бирок все-таки бир мындай ол атайын билип туруп, мне кажется, могу сценаны жөн эле тартып салбай, мындай зрительге ушундай напряжение кылып туруп тартып көрөйүнчү деп тарткан да, менин оюмчачы. Элдер кандай кабыл алат болот экен. Ал еще, мне кажется, антип ойлонгон эмес, ал билген да, элдер ушинтип кабыл алат, могу жактан напряжение кармашат элдер деп туруп, атайын эметкен да, билип туруп. Жакшы. Көбүнчөсү негизи актерлук чеберчиликтен да режиссердук чеберчилик чоң роль ойнойт да, негизи кино тармагында. Ооба, албетте режиссерлук. Эми режиссерлук бул эме да. Кинонун баарын ошол сен эметип кетишиң керек, алып кетишиң керек. Сен алдында канча деген киши иштеп атат, канча деген актерлор, сен ошонун баарын мындай чогултуп туруп, ошол идеяны чыгарып кетишиң керек. И актерлук деле негизи важный, анткени кыйын мындай чоң режиссерлор, мындай профессионал актерлорду алышат да, ойногон актерлорду мындай чындап эле чтоб кыйналып калбайын деп, чтоб мындай алар менен кечке эзилип отурбайын деп мындай. Менин оюмча ситуацияны, задачаны беришет, түшүндүрүп берет, анан актерлор ошону мындай кабыл алып, даже ал актерлорго эмени айтыш кереги жок да, могу жерден моундай кыймылдап кой, могу жерден колуңду мынтип кой, могу жактан мынтип кой, тигинтип кой дебейт режиссерчу. Ал жагын уже актерлор өзүлөрү кылат. Главное ошо режиссердун айткан задачасын аткарат, анан калган кандай кыймылдайт, эмне болуп кыймылдайт, өзү мындай кандай чувствовать этсе өзүнүн эмеси менен. Азыр бизде Кыргызстанда негизи деле мындай режиссерлор деле мындай көбөйүп калды го азыркы учурда. Анан сизге эң эле мындай сизге көбүрөөк тажрыйба бере алган режиссер ким болду эле кино тармагында? Так, кино тармагында негизи эле Темир Бирназаров
менен көп эме алып калдым, опыттарды, көп нерселерди үйрөндүм. Түнкү курстан кинодо мен художниктин жардамчысы болчумун, реквизитор болчумун. Байыш Исманов деген художникибиз бар болчу, Раматылык. Ошол байкенин алдында иштеп, анан еще ролдо ойноп калгам ошо Темир байкенин киносунда. Ал түнкү курс киносунда аябай көп фестивалдарга барып, чоң приздерди алган болчу ошол жакта дагы. Алгач мындай ролдордун бири деп айтсам болот. Ошол жакта Темир байке аябай эме берген мага. Мотивацияларды берип, сен актер болушуң керек депчи мындай. Сенде мындай карап атсаң, боюң бар, эмең бар, ойношуң керексиң деп, даже ойноп атканда мындай импровизацияларды кылып атканда мындай эметчи да. Жакшы деп мындай поддержкаларды берип, аябай жакшы эметип атты. Ошол нерсе да мындай духумду көтөрдү го дейм ошол моменттерде. Азыркыга чейин көргөн сайын эметип жүрчү. Элдерге да мындай мактап айтып берет Темир байке мындай. Молодец, жакшы бала деп мындай. Кыйын актер болуп, көрөсүңөр го деп мындай элдерге. Темир байкенин дагы бир колдоосу чоң экен. Анан көбүнчөсү азыр көбүнчөсүн режиссерлор да көбөйдү, актерлор да көбөйдү. Анан көп кинолорду мындай сапатка иштеткен режиссерлор да бар да. Кайсыл режиссерди белгилей аласыңар? Сапатка көңүл бурган. Сапатка көңүл бурган негизи бар эле го дейм. Бүт эле режиссер ошо эме болушат. Ошо сапатына, кинонун сапаты жакшы болбойт деп. Бүт эле режиссерлор эметет ошого. Общий команда менен көбүнчө, например, режиссерлор мындай командасы менен иштейт. Командасы бар, алдында балдары бар, мурун канча жылдан бери чогуу иштеп келаткандар. Ошолор менен баары аракет кылышат. Бүт эле режиссерлор го дейм, көбүнчөсү эми жаш болот, кээ бирөө опытный болушат. Опыту барлар эми бирок ар кимдики ар кандай да. Эмесине опытуна карата мамиле кылышат. Анан силердин убагында баягы Кыял кечтер деген фильмиңиздер чыкпады беле? Ал кандайча жаралып калды эле? Камалов байкебиз менен башталдыбы? Ал кино биз ошол жылдары Жамал Сейдамхатованын Туңгуч деген театральный студиясы бар болчу. 2 жылдык актер театра и кино деген ошол жакта окуганбыз. Ошо Алмаз Жангазиев, Куандык Камалов, мен болуп, дагы балдар бар болчу. Медер Бөрүбеков, Аманат Иманалиев, Акчол Чапилов, Акчол дос болобуз. Анан ошолор болуп чогуу аралашканбыз киного. Анан Темирлан деген да ошо баарыбыз ошо Кыял кечтерге тартылганбыз. Темирлан деген менин байкем бар. Ошолор болуп, бизде Данияр Абдикеримов деген ошол маалда аябай көп кинолор чыгып, Как выйти замуж за Күнжүпө, Кызыл көйнөк деген кинолордун продюсери, Кызыл көйнөк 2-нин режиссеру болуп, короче. Ошол кинолорду тартып чыккан байкебиз чыккан болчу. Команда болуп чогулуп кино тартпайсыңарбы, сценарий жазгыла өзүңөр, мен продюсер болуп берем деп. Анан биз ошентип аябай сүйүнүп келип ошо киного аралашып баштаган кезибиз ошол го дейм. Эң башталышы ошол болгон да? Мен билишимче Кыял кечтеринен башталды. Ага чейин деле бар болчу, бирок ал кезде ага чейин актер болуп тартылып эме болчу да, тартылып кетип ошондой болчу. Кыял кечтер уже полноценный киного аралашып баштаган кезибиз болчу. Алмаз Жангазиев экөөбүз сценарийин жазып баштадык. Андан кийин сценарийин жазып, башында сериал кылып жазып баштаганбыз, аны сериал болмок. Анан жазып баштап баарын кайра кошуп ийдик. Анан ошо командабыз менен баарыбыз чогулуп бир кино кылып тартып баштадык. Анда опыт жок бизде, вообще опыт жок. Кандай кылып тартабыз, эмне кылып тартабыз мындай. Камераны да мага буйрук кылган, сен оператор бол депчи. Анткени кичинекей кезде мен камерам бар болчу, мындай туугандардын тоюн тартып жүрчүмүн да. Анан ошону айтып берсем, анан да сен оператор болушуң керек экен. Камераны алып автонастройкага коюп алып эле моментте тартып жүрдүк, короче, ошол. Кандай болсо да биз ошо кинобузду тартып алып, ошонубузга сүйүнүп, Алмаз экөөбүз режиссер болгонбуз ал жерде. Ал да анан прокатка да берилиптир да? Прокатка да берилиптир, Манас кинотеатрларына, башка кинотеатрларга дагы. Анан силерге пайдасы түштү? Ал жагын го эми билебиз, биз ошо кинобузду тартканыбызга сүйүнүп, ошол нерсе бизге эме болчу, эң маанилүү ошо Данияр байке дагы аябай бизге жардам берип киного аралаштырганына аябай ошонусуна ыраазы болуп, биз мындай эми бизге ошол маанилүү болчу да, киного аралаштырып, кинобузду тарттык деген нерсе. Эң биринчи ошол болчу. Анан аябай көп мындай элдер жазып, көчөдөн таанып, мындай калышкан болчу ошо кинобузду көрүп, аябай сонун кино болуптур деп, кадимкидей элдер бизге мотивация берип. Ошо андан кийин эле Сүйөмдешини тарттык, Сүйөмдеши деген кинону. Ошо Сүйөмдеши дагы аябай жакшы кино болду. Ал жакта да художник болуп иштедиңиз. Сүйөмдешиде художник болуп иштедим. Эң биринчи кино болду, мен художник болуп иштегеним, анткени художественный школада окугам деп айтып берген продюсерге, анан анда сен художник бол.
ошондо художник болду каякта. Алмаз режиссер болду, Кубандык Камалов второй режиссер болду. Аякта. Анан Роль да жаратты, Кубандык Камалов ал жакта. Кубандык Камалов ал жакта роль жараткан жокпу дейм. Жараткан. Жок, жараткан жок. Жок, ал эмес экен О. да. Шляпачын. Жөр ал шляпачан башка Нургазы деген. Өкөн Ошо алмаштырып да. аткан. Ушундай интересный проект болгон сүйүндү иши дагы. Кышында Кегетиде тоодо. Бирок ал кинону дагы тартып бүттүк. Жакшы буюрса. Кыйынчылыктардын аркасы менен ийгиликке жеткен. Ошонун баарын көрүп. Мына башында ушундай башталган да биздики. Алмаздыкы дагы, меники дагы, например, экөөбүз тең режиссер болуп баштадык, сценарист болуп баштадык. Анан эмне болдук? Актер да болуп көрдүк. Алмаз да актер болуп көрдү, мен да актер болуп көрдүм ошол кездерде. Куба да актер болуп көрдү, бирок бизде мындай ошол нерсе менен мындай уланып кетпей, кайра мындай эмеге түшүрүп койду да. Ассистенттерге, тиги реквизиторлорго Алмаз режиссерский группага иштеп кетти, режиссердун жардамчысы болуп. Мен художниктердин жардамчысы болуп иштеп кеттим. Мындай кайра мындай эмеден кеттик, түбүнөн кеттик. Ошол учурларда ассистент болуп иштеп жүргөн учурларда анан кинолордо жүрүп калдыңыз, акча тапкан убагыңыз болду, акча таппаган убагыңыз болду да. Жана башында айтып өткөндөйчү. Анан ортодон бир тажап ушу кинону чытайынчы деген ойлор болду эле ортодо. Жок, болгон эмес. Меники анткени эме болчу. До конца деген немем бар болчу, до конца кетем деп. Ишти баштагандан ошол. Эметчимин да, ишенчимин да, то что чоң ийгиликтерге жетем, азыр даже акча таппай атам, азыр кыйналып атам, бирок жетем ошол нерсеге деген ишенич бар болчу, такыр кеткен жокмун. Конечно, ортодо аябай кыйын моменттер болот да. Балким ошондой ойлор келип атса керек, бирок мындай эме сезишим да, блин, мен, например, кетип калсам, кайра келем, кайра эле киного келип иштеп баштайм, анан кайра эле баштан башташ керек болуп калат депчи. Андан көрөк аракет кыла бериш керек дегендей. Демек, талыкпаган эмгектин аркасы менен жеткен нан таттуу болот дегенде. Ошол экен да. Кайсы бир фильмден көрүпчү, ушул образды мен ойносом деген ойлор болду эле, кээде силерде болобу ошондой? Могу образды ойносом мен майын чыгарып аткармакмын. Кээде болуп калат, кээде болуп калат, кээ бир кинолордо. Кээ бир кинолордо болот, например, мындай эме кылбайсың да. Образы жагат, ойногону жагат, бирок мындай мен ойнойт элем деген ой келбейт, анткени тиги актер ушундай сонун ойноп койгон, то что мындай эме болуп калат да. Ойлосом, балким андай ойной албай бузуп салмаксың. Например, Чёрный двор деген сериал чыкпады эле. Ошондо башында мени ошол жакта бир чоң ролдордун бирине карап атышкан. Тиги Гарик деген персонаждын ролуна. Карап атышкан, анан мен келип пробаларды ойноп аткам, анан кийин дагы айтып атышчу да балдарчы, ошол жакта иштеп аткан балдар. Ошо сен ошол ролго алышат го, сени эметип атышат, карап атышат деп. Анан мен да аябай эметип алгам, ништяк чоң роль ойнойм деп. Анан эмне болду? Режиссер алмашып кетти. Казакстандык режиссер келип, анан ал актерго дагы казакстандык актер келип ойноду ошол мени карап аткан персонажга. Анан кийин мен сериалды көрдүм. Сериалды көргөндө ошол актер ойногонун көрдүм да, эми кандай ойноптур деп биринчи очередь. Жакты, мага аябай жакты, мындай даже эме болгон жок да магачы. Ойлойм мен монтип ойномокмун деген ой келген жок такыр. Блин, мындай ушунча сонун ойноптур ал актерчу. Прям мындай наоборот мындай эме болдум да, балким мен бузуп салмакмын деп, өзү ойногон жакшы болду деп. Мотивация алдыңыз. Бирок ошол эле сериалда Чорный башка ролдо ойнодум, бир кыска ролдо. Бирок ошол кыска ролдон ошол эме дагы аябай мага эме болду. Көп опыт берди. Ошол ролдун артынан кийин Приговордо чоң ролдо ойноп калдым ошол режиссердун алдында. Приговордо аябай андай популярдуу болду. Приговор аябай жакшы болду. Бирок ошо Чёрный двор, анан Приговордон көбү мени тааныбай калышат, ошо сен белеңдечи, мындай карашып. Сен ойнодуң беле, ошо сенсиңби деп көрсөтүп эметип атсаң, чын эле деп мындай карап эметет да. Азыр сизде Казакстанда да бир көрөрмандарыңыз барбы мындай? Казакстандык. Билбейм ал жагын. Бирок ошо эмеден жакында эле бир эмеде жүрдүк. Шаардан бир казакстандык адамдарга жолугуп калдым бир. Бияка келишкен окшойт бир жумуштар мененчи, анан келип менен сүйлөшүп өтүп башташты. Там вы же актер, да, деп сурапчы анан. Что вы здесь делаете деп элечи анан мен. Кандай что вы здесь делаете деп эметип аттым да, таң калчу мен да эмнеге сурап атат деп, биякта жашайм деп. Көрсө алар ойлоптур мен казакстандык актер деп. Бияка эмне кылып жүрөт, эмне келди бияка деп. Ошентип ойлошот экен көбү казакстандык актер деп. Чёрный двор, ошо Приговордон көрүп
ошентип ойлошот экен көбү. Көчөсүн ошол Казакстанда да неме колдоочуларыңыз бар экен да, Кудай буюрса. Ошондо ғой эми барып көрүш буюрса- керек, Казакстанга барып көчөнү отуруп Буюрса көрүш керек экен. дүйнөлүк деңгээлде аракет кылат экенсиз. Ооба. Казакстандан былтыр ноябрда мен алдым да. Орто Азия боюнча эң мыкты актер мужской ролду Ооба, анан Алматыда. сиздер фестивалдарда дүйнөлүк деңгээлде барып ушул мактоолорду алганыңыздарды көрөбүз, фестивалдарда жеңгендериңизди көрөбүз, жана кыска метраждуу тасмалар менен барып ошол жакта уткандарыңыздарды көрөбүз. Көбүнчөсүн ошол жакта кызык да мага. Ал жакта бияктан которулуп, анан ал жакта фильмдер көрсөтүлөт, башка чет өлкөдө. Италияда Жок, аяктан эме болот. Субтитрлар эле жазылат киного астына. Ошо кайсы өлкөдө көрсөтүлсө, ошол өлкөнүн эмесинде тилинде жазылат. Көбүнчө английский тилге которулушат. Антигене жюрилер дагы көбүнчөсү мындай ар кайсы өлкөдөн келишет да. Ошентип, например, Кореяда деле англисче, анан корейче болду го дейм, по-моему. качкын менен бардыңар. Качкын менен бардык, качкын премьерасы ошол жакта болду. Дагы ошол буюрса Лондондо сиз немеге барам деп атасызбы? Чет өлкөгө, фестиваль боюнча барат белеңиз? Жок, бул кино боюнча, бирок эме болуп калды кичине азыр. Кичине маселелер болуп атат. Пока непонятно. Эмне болот. Кудай буюрса. Анан биринчи эле чет өлкөгө чыгып ошол неме боюнча кино фестивалдарда кайсы фильм менен бардыңыз? Биринчи ошол Ким Кидуктун киносу менен бардым. Звонок Бога деген. Барганда да эме бардык. Венецианский кинофестивалга бардык. Аябай чоң мындай эме фестиваль. Ал жакта да терс каармандын ролу. Жок, ал кинодо башкы роль. Бирок мындай балким мындай терс каармандын эле бир нерсеси болуп кетиши мүмкүн, бирок аякта мындай аябай эме кино ал мындай. Бир оор кинода социальный мындай бир үй бүлөлүк же болбосо мындай отношения, мындай ревность деген нерселер бар, кызганыч, анан мындай түшүнбөстүк, бири-бириңе ишенбестик, эмнеге алып келип калышы мүмкүн деген аябай мындай психологический кино да ал. Анан ошол кинонун премьерасы Ким Кидук өзү каза болуп калган да коронавирустан. Анан киносун Эстониядан Артур Вебер деген досу болчу. Ошол монтировать этип бүтүрүп фестивалдарга жиберип, ошол Венецианский кинофестивалда болду премьерасы. Ошол жака бардым, эң биринчи фестиваль мен барган ошол жак болду. Аябай мындай бир башкача таасир алдым, аябай бир сонун бир укмуш сезимдер болду. Анан ещё Венецияга баргым келчүчү да, илгертен мурун эле аябай көргүм келчү да ошол шаардычы, Венецияны. И аябай мындай жакшы болду. Сонун таасир алып келдим ал жерде. Анан азыр ар кандай адамдар болот го негизи жашоодочу. Кинону көрүп алып, сиз көбүнчөсүн терс каармандарды анан жаман көргөндөр да болгон жокпу? Көчөдөн чыгып. Жок, азыр элдер мындай көбү мындай түшүнүп калыптыр кинода депчи. Эми бул кинодо роль өнөдү деп мурун эмес, даже бир канча жыл Мекен деген киного тартылган да, например. Ошол арманда даже кээ бир эметип жүрдү. Ойлоп жүрдү да, мындай жашоосунда да ушундай адам го деп. Даже мен тааныган адамдар мындай эметип жүрдү, мындай бул ушундай беле депчи, мындай. Ушундай адам беле деп анан бир жерге съемкага барганда бир балдар тартылчу да, мен барып тартылып кетип, анан кечине кетип барсак айтышат, биз сизди ошондой кинодогудай деп ойлочубуз, сиз келсеңер мындай коркуп атканбыз деп көрсө, мындай жашооңордо башкача экенсиңер деп. Азыр жана өткөндө бир немеден көрүп калдым, TikToктон көрүп калдым. Сиздерди кафеден көрүп калып, анан TikTokко чыгарып коюптур да сизди тартыпчы. Оказывается, бул добрый эле киши турбайбы, күлүп атат деп, кызыл көйнөктөн кийин ошол немелер келген да. Ооба, негизи азыр жакшы мындай элдер уже түшүнүп калды мындай кино, анан актер деген нерсени жакшы. Ооба, сизге биздин студияга келип, алтындай убактыңызды бөлүп, конок болуп бергениңиз үчүн жана ошондой эле өзүңүздүн бир тажрыйбаларыңыздардан, жакшы маектерден бөлүшүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге терең ыраазычылык. Анан сизге ачык микрофон, элге кайрылуу жасап алсаңыз болот өзүңүз. Чоң рахмат чакырганың үчүн. Эмне дейм, баарыңарга ийгилик каалайм. Анан ар бир кылган ишиңерге ишенип, эч качан эметпегиле. Чөкпөгүлө, эгер болбой калса, бул болбойт экен, башка нерсени кылышым керек экен деп таштабагыла, аракеттенгиле ар дайым. Баары алдыда, баары Кудайдын колунда, силердин аракетиңерде дегендей. Ошо, анан бүт баарыңарга салам каалайм.
Аралдуу айылмада чоң салам. Барыңыздарга чоң Өзгөчө рахмат. салам десеңиз. Өзгөчө салам деңиз. Чоң рахмат барыңыздарга. Так, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Аблай Марат уулу конокто болду. Подкастты жактырсаңыздар лайк басып, комментарий калтырып, каттала кетиңиздер биздин каналга. Жана ошондой эле кийинки чыгарылыштарда дагы да кызыктуу конокторду чакырганга аракет кылабыз. Сиздер менен мен Данияр Бешенов болдум. Сиздер менен KG Vibe подкасты.